Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Гагарин тар көчөсүндөгү тургундар үйлөрүнөн чыккан саркынды сууларды Увам каналына агызып жүрүшкөнү аныкталды. Күбөлөр муну көп жылдан берки көрүнүштешет. Жергиликтүү жашоочулар кирдин суусун үй тиричилигине керектелген бардык саркынды сууларды ушул каналга агызып келишкен. Гагарин көчөдөн башлап 5тасыникиден чыкады биздикиге. Нече айттым, мен бекитип бараман дедим. Баары бир хаванын яңгырлары бар. Тосамыйсыз да анаканы. Шуning uchun turibdi. Mana hozir kirsanglar ko'rasizlar. Bizniki nimamiz bor, kanalizatsiyamiz bor, anaqamiz, yamamiz bor, kir mashinasiga ulangan. Гагарин тар көчөсү менен Аскар Шакиров көчөсүнүн ортосундагы көпчүлүк үй канализацияга туташтырылбай сууларын арыкка төгүшөт. Мен эсими тааныгандан бери ушу арыктан ушундай сыркынды суулар чыгат. Биз айтып берип жададык. Канча жолу урушуп кеттим ушу жөнүндө. Чоң эле адамдар, жаш бала эмес да. Уруша берип жадап акыры айтпай койдук. Бир жолу штраф салды, 1-2 жыл мурда. Штрафты төлөндү. Билбегендер бизди сөгүп өтөт мына жерден, эшик үстүнөн. Арыктан туура биздикинен ошого түшөт. Беркитип салайлы десек, жамгыр бар, сел келиши мүмкүн. Ошондой учурларда ушудан агып чыгат да, бул ошого коюлган нерсе өзү, түтүк. Булар сыркынды сууларды агызып атат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунан адистер келип, үйлөрдүн алдындагы арыктардагы, каналдагы суунун үлгүсүн алып текшерип, жыйынтыгын аталган аймактагы караган башкармалыкка өткөрүп берет. Ал эми башкармалык ошонун негизинде тургундарга айып пул сала алат. Саркынды суулардын үлгүлөрүн алып атабыз азыр. Азыркы күндө ушул саркынды суулары каналга түшүп атат экен. Ошол каналдагы суулардын үлгүлөрүн алып лабораториядан текшерип, текшерүүнүн жыйынтыгын беребиз биз. Ош шаардык мэриясынын номер 6-Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгынын санэпидтин кызматкерлери ондогон үйдү кыдырып, дээрлик баарынын үйүнүн саркынды суу каналга түшө турганын аныкташты. Кварталдык комитет боюнча биз тарабынан эскертүүлөр берилген. Бирок дагы деле ушундай кайталанып атат да. Bundan кийин эми биз бардыгына штраф салабыз. Бул өзүңүздөр мыйзам чегинде белгиленет, канча суммада кандай эме экен, биз тактап туруп бардыгына штраф салынат. Азырда биз бир катар кирип чыктык. Эми мындан кийин бардыгына штраф салып чыгабыз. Эске сала кетсек, буга чейин Ош шаарындагы Төлөкөн айыл аймагынын тургундары ичкен сууга коңшу айылдын эли саркынды сууларын төгөт деп айтып чыгышкан. Ошол эле күнү саркынды суу төктү деген үйлөрдү Туран муниципалдык аймактык башкармалыгынын кызматкерлери текшерип, айып пул салышкан. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.